Бүгүнкү сабагыбыздын темасы конфликт же болбосо чыр-чатак дейбиз. Конфликт жөнүндө түшүнүк. Мамилелер чөйрөсү карама-каршылыктарга, кагышууларга жана бир назик ички процесстерге толгон дүйнө. Адамдар ортосундагы мамилелер дайым эле таза боло бербейт. Бул болсо мамилелердин татаалдашуусуна өбөлгө түзөт жана мамилелешүүнүн кризистик абалдары пайда болот. Ошону менен бирге эле кагылышууларга, пикирдин келишпөөчүлүгүнө түртөт. Мамилелешүүдөгү конфликттердин пайда болуусуна алып келет. Конфликт латын сөзүнөн алынган. Бул карама-каршылыкты түшүндүргөн форма. Конфликт жөнүндө психологдор каршылашка карата нейтралдуу максаттагы күрөш, психикалык чыңалуу жана антагонисттик душмандык, өз максатына жетүүдөгү каршылаштардын күрөшү деген аныктамаларды көп окумуштуулар берип келишкен. Психология конфликтти коомдогу жагымсыз көрүнүштөрдүн бири катары эсептеп, өз ара аракеттенүүнүн өзгөчө формасы жана субъекттердин карама-каршы тенденцияга ээ болгон аракеттеринин көрүнүшү катары карайт. Конфликттерди психологиялык жактан изилдөө өзгөчөлүгү бир эле учурда чыр-чатак кырдаалдын жана анын чыр-чатактын катышуучуларынын аң сезиминде чагылышын талдөөгө алат. Ушунун негизинде конфликттердин жалпы теориялык маселелерин талдөөгө, анын табиятын психологиялык феномен катары түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Чындыгында конфликт психологиялык карама-каршылыктардын формасы, карама-каршылыктардын аң сезимде көрүнүшү же бул сөзсүз түрдө чыр-чатактуу аракеттердин да болушун көрсөтөт. Ар кандай конфликттердин татаалдыгын жана көп кырдуулугун сыпаттоо конфликттин ажырагыс белгилери болуп саналат деген жыйынтыкка алып келет. Мамилелер чөйрөсүндө конфликттердин жана карама-каршылыктардын пайда болуп туруусу бул табигый көрүнүш. Окумуштуулар конфликттин жалпы көрүнүшүн төмөндөгүдөй көрсөтүшөт. Конфликттин себеби биринчиден алганда, экинчиден конфликттин курчтугу, үчүнчүдөн конфликттин узактыгы жана конфликттин функциясы дейбиз. Инсандар ортосунда деги эле коомдук мамилелер да өз ара мамиленин ийгиликтүү жүрүшүнө 3 фактор түстөн түз таасирин тийгизет дейбиз. Түшүнүшү, эмоцияга алдырбоо жана маалымат алмашуу. Конфликттик кырдаалдарда булар оңой эле унутулуп калат да, пикир келишпөөчүлүктөрдүн натыйжасында мамилелер чекит коюлганга чейин барат. Ошондуктан өз ара мамилелешүүдө эң алгач конфликттин келип чыгуу себептеринин психологиялык жагын карап көргөнүбүз оң болот. Азыркы мезгилде бул проблеманын үстүнөн иштеген бир катар окумуштуулар конфликттин төмөндөгүдөй бир пайда болуу булактарын ажыратып көрсөтүп жүрүшөт. Ой пикирлердин, көз караштардын дал келбестиги. Башкача айтканда, бир тарап менен экинчи тараптын көз карашындагы чоң айырмачылыктар, түшүнүшүнүн өзгөчөлүгү, адамдар мамилелешүү учурунда бирин бири түшүнүшө алышпай калышкандыгы, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жана жөндөмдүүлүктөрүн туура эмес баалоодо, кандай гана болбосун үстөмдүк кылууга умтулуусунда, түшүнүктөрдүн жана көз караштардагы консерватизм, бир эскирген бир салтка таянуучулук, артыкча принципиалдуулук, сындоого жакындык, личносттин же болбосо инсандын дейбиз, эмоционалдык сапаттарынын кээ бир жыйындылары. Айрыкча талаш-тартыш маселелер талкууланган учурда сүйлөшүүнүн эрежелерин так сактабагандык конфликттин чыгуусуна чоң себепкер болгондугун байкап жүрөбүз. Мисалы, аргументтерди, фактыларды келтиргенде каршылашын ынандыра алуучу далилдерди колдоно албагандык,
Экинчиден, эгерде келтирилген далилдер четке кагылса, анда мунун себептерин издебөөчүлүк жана сүйлөшүү учурунда аны бетке кармай берүүчүлүк же бетке тута берүүчүлүк дейбиз. Үчүнчүдөн, каршылаштын келтирген күчтүү далилдерине акарат келтиргендик. Тескерисинче, анын олуттуулугун белгилеп, туура түшүнгөндүгүн билдирбегендик. Төртүнчүдөн, аргументтери шериктештин айткандары менен дал келбесе, анда аны шериктештин далилдерине жооп бергенден кийин гана келтирбегендик. Бешинчиден, аргументациянын темпин шериктештин темпераментинин өзгөчөлүгүнө жараша ылайыкташтырбагандык дейбиз. Артыкча ишендире берүүчүлүк сокку берүүгө алып келиши мүмкүн экендигин эске албагандык. Шериктешине үстөмдүк кыла берүүчүлүк. Бул албетте ар кандай таарынычты пайда кылат. Негизинен чыр-чатак конфликт адамдар бири-бирин түшүнүшпөстүгүнөн жана бирин-бири түшүнүүгө аракет кылууга умтулуу жасабагандан келип чыгат. Чыр-чатак эки адамдын же адамдар тобунун ортосундагы атаандашкан жүрүм-турумдун формасы. Эки же андан көп адамдар белгилүү бир максаттарга жетүү үчүн же чектелген бир ресурстарга ээ болуу үчүн атаандашкан учурда келип чыгат. Чыр-чатактын терс гана жагын көрбөй, анын оң жактарын да көрө билүү керек. Чыр-чатактын терс жактары жок кылуу, бузуу, таңлоо, басынтуу аракеттери. Ал эми чыр-чатактын оң жактары деп коммуникацияны жакшыртат, чечилбеген маселени чечүүгө алып келет, катышуучуларды сапаттык жактан өзгөрүүлөргө учурашына түрткү берет. Чыр-чатактын типтери: ички, жекече чыр-чатак, максаттардын убактылуу пайдалануунун, адептик маселелердин же чечим кабыл алуунун тегерегиндеги чыр-чатактар. Ким спорт менен машыккысы келип, бирок диванга жатып алып, телевизордон спорт оюндарын көрүү менен чектелсе, ички чыр-чатакка ээ болот. Инсандар аралык чыр-чатак эң көп учуроочу чыр-чатак дейбиз. Эки же андан көп адамдардын ортосунда пайда болуучу чыр-чатак. Топ ичиндеги чыр-чатак белгилүү бир топко кирген адамдардын ортосундагы чыр-чатак. Мисалы, бир нерседен улам келип чыккан педагогикалык деп коелучу, педагогикалык коллективдеги бөлүнүп жарылуулар. Глобалдуу чыр-чатак дейбиз. Глобалдуу чыр-чатак бул согуш. Чыр-чатактын себептеринин тизмеси. Көпчүлүк чыр-чатактар алты булактан келип чыгат. Күнүмдүк зарыл керектиктер, муктаждыктар, адамдын жашоосуна зарыл болгон нерселер. Суу, тамак аш, аба дейбиз. Экинчиден, нарк насил баалуулуктарындагы айырмачылыктар ар түрдүү ынанымга ээ болгон адамдардын ортосунда келип чыгат. Мисалы, дини ар башка адамдар ортосундагы көрүнүштөр. Үчүнчүдөн, кабылдоодогу чыр-чатактар. Бир эле нерсени адамдар ар башкача кабылдайт дагы, ар башка ойлорун ар башкача жыйынтык ойго келишет. Мисалы, эки адам көйнөктүн түсү жөнүндө талашып, чырдашып кетүүсү мүмкүн. Себеби аларды көйнөктүн түсүн бирдей кабыл албоосунда. Төртүнчүдөн, кызыкчылыктардагы айырмачылыктар. Адамдар ар башка кызыкчылыктар менен жашайт. Ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгы болот. Бешинчиден, ресурстардын жетишсиздиги дейбиз. Кайсыл бир нерсе аз, жетишсиз болсо, ал сөзсүз чыр-чатакка алып келет. Алтынчыдан, психологиялык керектөөлөр дейбиз, муктаждыктар. Адам өзүн ишенимдүү, жооптуу, керектүү, башка бирөөгө бир кымбаттуу, маанилүү, өзүнүн ден соолугу чың сезиш үчүн психологиялык керектөөлөр пайда болот. Мисалы, ар бир адамда бирөөнүн сүйүктүү адамы болгусу келет. Чыр-чатактын себеби так, анык болбосо, аны жоюу, токтотуу мүмкүн эмес.
Адам өзүнө эмне керек экендигин, эмнеге муктаждыгын так билбесе, анда чыр-чатак чечилбейт. Чыр-чатактын жүрүм-турум стили. Адамдар чыр-чатак учурунда ар кандай жүрүм-турумдарды, аракеттерди жасашат. Чыр-чатактан биринчиден чыр-чатактан качат, экинчиден же болбосо багынат, үчүнчүдөн бири-бири менен сүйлөшөт жана бири-бирин угушат. Төртүнчүдөн өздөрү же ортомчу аркылуу сүйлөшүүлөргө барышат. Бешинчиден сотко кайрылышат. Алтынчыдан зомбулук кылат, согуш чыгарат. Чыр-чатакты чечүүдөгү эң маанилүү көндүм бул кырдаалды башка бирөөнүн позициясынан көрө билүү, башка бирөөнүн позициясын түшүнүүнүн эрежелери. Өз ичиндеги сезимдерге негизденип, башка бирөөнүн эмне иш жасаары жөнүндө жыйынтык чыгарба. Экинчиден, ката кетирдиң деп башка бирөөнү күнөөлөбө. Күнөөлөө өтө жаман адат. Андан эртерээк арылуу адамга пайда гана алып келет. Үчүнчүдөн, ар бир адамдын позициясын талкуулаш керек. Төртүнчүдөн, башка бирөөнүн позициясынын терс жагына карап аракет жасоого аракеттенип көнүгүү керек. Бешинчиден, сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү болуп өтүшүндө атаандашыңыздын ролу чоң экендигин сездирүүгө аракеттениңиз. Өзүн идеянын автору катары эсептеген адам менен макулдашууга жетишүү бул эң оңой болот. Алтынчыдан, өнөктөшүңүз же өз жүзүн сактап калуусуна көмөктөшкөнүңүз оң. Чыр-чатакты чечүүдөгү эң башкы нерсе чыр-чатактын себебин башка адамдын позициясынан түшүнүү болуп эсептелет.